Sport oyunlarının olimpiadalık türüne kirip, sporçulardan ыкчамдыкты, шамдагайлыкты, эң башкысы атаандашынын аянтчасына булгары топту каттуу сокку аркылуу узаткандыгы үчүн волейбол оюну спорт оюндарынын арасында бүйүр кызыткандыгы жагынан күйөрмандардын сүйүктүү оюну катары таанылат. Андыктан бул оюнга кызыккандардын саны арбын. Ошондуктан да волейбол оюну боюнча түрдүү багыттагы турнирлер байма-бай өтүп келет. Мындай мелдештердин бири Жалал-Абад шаарындагы Исхак Разаков атындагы олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинде болду. Мында алгачкы ирет облустагы олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектептеринин, ошондой эле балдар өспүрүмдөр спорттук мектептеринин машыктыруучулары жана андагы кызматкерлери волейболдук аянтчада мелдешти. Кыргыз спортунун түзүлгөндүгүнө 100 жылдык мааракеси болуп жатат. Ошондой эле мына 6 апрель дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата атайын Жалал-Абад областынын аймагындагы балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин кызматкерлери арасында атайын волейбол оюнун өткөрүп жатабыз. Бул волейбол оюну мына биринчи жолу өтүп жатат. Мына Жалал-Абад областтык дене тарбия жана спорт кызматкерлери арасында буюрса мына мыкты ийгиликтерди каалайбыз. Белли кетели, бул иретте облуста кандай гана мелдештер болбосун, жолдун алыстыгын такай шылтоого алышкан Тогусторо районунан сырткары бардык район шаарлардан командалар келип катышты. Алгачкы жолу өтүп жаткан мелдештин уюштуруучусу жана башкы демөөрчүсү Жалал-Абад шаарындагы Исхак Разаков атындагы олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин жетекчилиги болду. Кыргыз спортуна 100 жыл толгондугуна карата область боюнча Оробом жана Бөсүн спорт мектептеринин кызматкерлери арасында волейбол спорту боюнча мелдешин уюштуруп жатабыз. Ушул мелдешти баягы өткөрмө кылып ар ай сайын өткөрө турган болуп атабыз буюрса. Кийинки мелдештерди дагы бир спорт школага берип, буну ар ай сайын өткөрө турган болуп жатабыз. Бул күнү шаш кеченде башталган мелдеш тээк күгүм кире аяктады. Жыйынтыгында биринчи орунду Сузак районуна караштуу Карамарт айылындагы Самаган Жапарбаев атындагы балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин спортчу агайлары жеңип алышты. Экинчи орунду Аксы райондук балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин машыктыруучулары камсыз кылышты. Үчүнчү орунду Ала Бука райондук балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин волейболчулары ээлешти. Баса уюштуруучулардын белгилөөсүндө мындан ары бул мелдеш ай сайын эстафета катары ар бир спорттук мектептер тарабынан өткөзүлмөй болду. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал-Абад шаары.